Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы улуу жеңиштин даңкы өчпөйт. Сабагыбыздын максаты улуу атамекендик согушка кыргызстандыктардын кошкон салымы жөнүндө маалымат аласыңар. Патриоттуулукка, атамекенди, элди жерди сүйүп, аны коргоого үйрөнөсүңөр. Ырларды көркөм окууга көнүгөсүңөр. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Ошентип бир топ жылдарга созулган кырчылдаган согуш башталды. Совет өлкөсүнүн тынчтыгын, өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу атамекендик согуш деген ат менен белгилүү болду. Кыргызстандын калкы бүткүл өлкөдөгүдөй эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алды. Согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан алыс тургандыгына карабастан, Кыргызстан да күжүрмөн катарга кошулду. Согуш башталган күндөн тартып, Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүп, согуш майданына жөнөтүп жатты. Кыргызстан согуш башталгандан согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашык уулдарын жана кыздарын, республиканын ар 5-чи атуулун согуш майданына жөнөттү. Кыргызстандын аймагынан аскерге чакырылган жумушчу, колхозчу, дыйкандар менен интеллигенциянын өкүлдөрүнүн бир катар аскер бөлүктөрү жана бирикмелер түзүлгөн. Биринчилерден болуп 385-чи аткычтар дивизиясы, кыргызстандык жана казакстандык жоокерлерден турган жана кийин 8-чи гвардиялык аткычтар дивизиясы деп кайра аталган дивизия, учкучтар полктору, автоматчылардын айрым батальондору жана подразделениелери түзүлгөн. Бул түзүлгөн бирикмелер кан майданда талбай эмгектенип, өз күчтөрүн аянбастан жумшап, эр жүрөктүүлүгүн, тайманбастыгын, баатырдыгын жана күжүрмөндүгүн көрсөтүп, фашисттердин көптөгөн жоокерлерин, полкторун, дивизияларын талкалап, өз өлкөлөрүн, айыл кыштактарын, шаарларын бошотуп, өлбөс өчпөс эрдиктерди жарата алды. Натыйжада бул эрдиктери үчүн кыргызстандык жоокерлердин арасынан 72-си Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болушту. Мындан тышкары бир канча орден, медалдар менен да сыйланышты. Мисал келтирсек, Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Дайыр Асанов, Кубат Жуматаев, Ташмамат Жумабаев, Мамасалы Тешебаев, Калыйнур Усенбеков, Николай Ананьев, Иван Васильевич Панфилов жана Самат Садыковдарды сыймыктануу менен атап кошсок болот. Ошентип 1945 жылы 9 майда фашисттик Германияны Советтер Союзу талкалап, борбору Берлин шаарында жеңиштин туусун желбиретип, немец элин мындан кийин баш көтөргүс кылып, эркиндик менен теңдик жана тынчтык алып келди. Тынчтык менен жеңиш апаларыбыздын көз жашы, аталарыбыздын канын агызды, далай жандардын өмүрүн алды. Кантсе да трагедия менен улуу жеңишти алып келген аталарыбызга түбөлүк даңк. Ар дайым бар болуңуздар, урматтуу согуш ветерандары. Ар бир кыргызстандык үй бүлөдөн 1-ден, 2-ден, 3-дөн эр азаматтар
согуш майданына аттанышкан. Ошолордун катарында менин чоң атам Тулдукул аксакал да согуш майданына 1941 жылы аттанып, Москва алдындагы салгылашууда жана Сталинградты бошотуудагы салгылашууларга катышкан. 1943 жылы оор жаракат алып, экинчи топтогу майып болуп, кайра өз мекенине кайтып келген. Кайтып келгенден кийин дагы эл чарбасында күжүрмөн эмгектенип жүрдү. Биз неберелери чоң атамдын эрдиктери жана күжүрмөн эмгеги менен дайыма сыймыктанабыз. Түмөнбай Байзаков, Тынчтык ыры. Каргыш согуш канча жанды жалмады, каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, каргайтаны кара кийген энелер, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Баарын алып келди жеңиш майрамы, бактар гүлдөп тегиз мөмө байлады, торгой көккө туюк чекит койду да, тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли торгой бузсун ошол тынчтыкты, көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жаратты, согуш бүттү, тынчтык күндүн таң атты. Түз жатқан еліме душман келіп қол салды, СССР жерінде қанду соғыш башталды. Өз баласын көз жаш менен соғышқа узатышты ыйлапсыздап энелер. Құрман болды, батыр болдун ичендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Қан соғышқа апалар да барышқан, өмүрлөрүн тобокелге салышқан. Жолбош жүрөк жоокерлердин жарааттарын таанышкан. Түмөнбай Байзаков эскергиле. 4 жыл бою тынчтык чаңы тыйылып, кирүүлүккө согуштарды жабышкан. Жак-жаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер алдынан түбөлүк жай табышкан. Аккан канга, төккөн жашка жуурулган, аркай жерге эстеликтер курулду. Көөдөн керип, колу көккө созулган, көрөсүңөр таш денелүү уулду. Дал ошолор курман болгон майданда, даркан жерди фашисттерден коргойм деп. Дал ошолор дарман кошкон дарманга, даркан жердин нанын тузун актайм деп. Аянттарда күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү. Эскергиле ошолорду көргөндө, эскергиле жок болсо да өздөрү. Жүрсө шамал жетпеген, тулпарды элиң мингиздиң, ата журт үчүн кан төгүү, антыбыз болот бул биздин. Фашисттин кесип баштарын, балтыркан сындуу кыялы, ажыдаар башын тепсесин, аттардын өткөр туягы. Беренде эргип шаң менен, беттешкен жоодо тайманба. Алдыга достор алдыга, ата журт үчүн майданга. Белгисиз баатыр солдат, шуулдап калың токой огун салат. Уккандар кулак түрүп, тосуп алат, ыргалып жалбырактар шыбырашат. Бул жерде курман болгон баатыр солдат. Баатыр солдат, аталардын энелердин атынан таазим урмат. Белгисиз баатыр солдат, жашайсың ырларында, күлөрүңдө. Белгисиз баатыр солдат, мекен үчүн жанын арнап, жеңиштин ыйыктуусун бекем кармап, өзүңө таазим урмат. Белгисиз баатыр солдат. Биз турмушта аталардан кечкелик, батышта согуш отун кечпедик. Аталар төрөлүк биз үчүн кала берди даңкалында кепселик. Биз турмушка агалардан кечкелик, алыста адам канын кечпедик. Агалар жаң баскан биз үчүн кала берди даңкалында кепселик. Өткөн согуш кан майдандан сес берип, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, агаларды, аталарды эскерип. Немесе бүгүнкү улуу жеңиш күнүнө арналган
сабагыбызды аяктап жатып, ушул бүгүнкү биздин жакын келечегибиз үчүн өмүрүн берген аталарыбыз, чоң аталарыбыз жөнүндө биз унутпашыбыз керек балдар. Ошон үчүн силерге үйгө тапшырма, атаңардан, апаларыңардан сурап, чоң ата, таяталарыңар жөнүндө согушка катышкан маалыматтарды топтоп кийинки сабакка жазып келесиңер. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла балдар.